ушунун жашоосун кошо жашап салдым, ошон үчүн кыйналып калдым дейт. Кинону көргөндөн могу сезгенди мага сездирип салдыңыз, мен жаман болуп атам деди да. Эрди катын урушат, эси жок болушат дегенчи. Катуу урган учурлар көп экен да. Мисалы үчүн биякта Кинодогудан бери 2 эсе катуураак, э? 5 эсе катуусу да бар экен. Бактылуу, тынч жашагандарды биз билбейбиз, аларды көрбөйбүз. То есть бул байлардын да башынан өтөт, кедейдин да башынан өтөт. Үй бүлөлүк зомбулук эмнеден башталат? Жакшы болуш керек дегенде эле кинону көрүп адам жакшы болуп кетпейт. Чыдаган туурабы? Канчалык деңгээлде чыдаш керек? Кайсы учурда жетишет деп айтыш керек? Ооба азыр жиндем чаап салды, бирок негизи жакшы эле адамдыр. Урганга аял киши өзү алып келет дегенге кошуласызбы? Аял тепкилеп туруп, анан кайра аялды күнөөлүү кылып атпайбы? Мен тазамын, сен күнөөлүүсүң. Урганым үчүн да сен күнөөлүүсүң деп атат да. Ажырашууну биз чечим деп ойлойбуз, бирок ажырашуу бул окуянын башы деген да. Кээ бир учурда бир сөз, бир гана сөз бул бүтүндөй ааламды өзгөртөт. Бүгүнкү күндө бир сөздүн аркасынан бир тасма жаралды. Ал тасма бир өтө чоң бир көйгөйдү алып чыкты. Бүгүн ошол тасманын аты жетишет. Жанагы режиссер бүгүн биздин конокто Элдар Турмаев экебиз. Кош келдиңиз. Чоң рахмат. Кинонун режиссеру плюс сценаристи, э? Ооба, сценарист. Негизи кинону көрдүк. Кинонун аты дагы өзгөчө, өзү дагы бир өзгөчө тартылган тасма экен. Бүгүн ушул кинонун үстүндө анан ошо Элдар байке өзү канча жылдан бери сценарист, канча жылдан бери режиссер, сиз жөнүндө бир аз маек кылабыз. Маек бүгүн өзгөчө кызыктуу болот. Андыктан жакын отуруп, анда эмесе кепти баштайлы. Окей, кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшысызбы? Жакшы. Жакшы. Сизди буга чейин көбүрөөк сценарист катары билебиз, режиссер катары билебиз. Өзүңүздөр сүйүп көргөн Чоочун киши сериалынын баардык 3 сезондун тең сценарийин жазган мына ушул биздин бүгүнкү коногубуз Элдар байке. Ошондой эле бүгүн ошол аял затынын ошол үй бүлөдөгү бир көйгөйлөрдү көтөрүп, жетишет аттуу тасманы жаратып отурасыз. Эң биринчи ошо жетишетти бир аз сөз кылалы, андан кийин ары карай кетели. Бүгүнкү күндө эле актуалдуу болуп атат бул тема. Келип чыгыш, эмнеден улам бул темага кирип кеттиңиз? Негизи өзүң айткандай көптөн бери кино тарта элекмин мен, режиссер катары, сценарист катары эле жүрөм, сценарийлер жазып жүрөм. Бирок өзүм көптөн бери мындай кино тартсамбы деп жүргөм. Анан ошо акыркы убактар такой деп баягы мындай аттанып, баардык ишти токтотуп, анан кино тартайын деп идея издеп, ошо кандай эмне актуалдуу болуп атат деп анан өзүбүз деле көрүп атабыз го. Акыркы 1-2 жыл мындай жаңылыктарда ушундай үй бүлөлүк зомбулук, негизи эле ушундай аял затына болгон зомбулук мындай көп болуп атат го. Жаңылыктарын аябай көп көрүп атабыз. Анан байкасам негизи мындай деле башка дагы кинолор көп эле болоттур, бирок ушул үй бүлөлүк зомбулук деген жок экен да. Көбүнчө жанагындай кыздарды ушинтип алып кетип, машина салып кетип, мындай же болбосо маньяк кармап кетип, же зороктоп кетип, ушундай сырттан бир жаш кыздарга болгон ушундай зомбулук жөнүндө экен көбүнчө. Бирок үй бүлөдөгү ошол бир үйдүн мындайча айтканда эшиктин артында, үй бүлөнүн дубалдарынын ичинде эмне болуп атат, бул неметпейт го, мындай эч ким биле албайт. Сыртка чыкпайт, Сыртка чыкпайт, бул ич ара өзүнчө чечилип кетет. Билип калса дагы эми бирөөнүн жашоосуна кийлигишпейли деген биз көп жерде унчукпай көрмөксөн болобузбу, даже көрсөк деле эч нерсе кыла албай калабыз көп учурда. Ушул маселени козгоп мындай элге ичинен көргөзгөнгө аракет кылдык. Ушундай ой кетти, анан ушу теманы тандап алдым. Ошондо жетишет деген бул жеке эле кинонун аты эмес, бул көптөгөн кыргыз аялдарынын айтчу сөзү дейсизби? Эми мен анчалык чынын айтканда мындай глобально караган жокмун. Бул биздин башкы каарман ошо Касиет. Ошо Касиеттин ракурсунан эле караганга аракет кылдым. Бул ушундай канча убакка чейин чыдайт, качан бул токтойт деп мындай ошол жактан карап, өзүңөр көрүп айткандай мына кинодо көрдүң да, кандай мындай үстүнө көп кысым болуп ошонун баарына чыдай берди. Анын аягында болду жетишет деди да. Көбү мындай айтат экен, мен бир чапканда эле кетмекмин, резко эле айтмакмын жетишет депчи. Бирок адамдар ар кандай да. Бирөөнүн характери ошондой, бирок мындай мен байкагандан көпчүлүк көпкө чыдайт экен да, өмүр бою чыдайт экен. Анан мисалы кинодо зомбулук көп дейин десем, мисалы мен
болгон окуяларда ушундай кишилер менен сүйлөштүм, милицияда иштегендер менен, түрмөдө иштегендер менен сүйлөштүм. Катуу урган учурлар көп экен да. Мисалы үчүн биякта кинодогудан бир 2 эсе катуураак 5 эсе катуусу да бар экен. Бул мындайча айтканда, мындай байкасак бир 5-6 жыл чыдап атат да биздин каарманчы. 5-6 жыл эмес, өмүр бою чыдашат экен, 10 жыл, 20 жыл чыдайт экен. Негизи баягы көп эле өткөн жаңы эле бир киши менен сүйлөшүп отурсам, ал айтып атат, менин жанымда 2 аял отурду дейт. Так эле менин жашоомду тартып койгондой болуптур деп сүйлөнүп отурду дейт. Улуу эле эже экен, 50 жаштардан өтүп калган эже экен дейт. Анан даже 1-2 жерин азыр мынтет деп айтты дейт. Ошондой болуп чыкты дейт да. Мен таң калып калдым деп бирөө айтып берип атпайбы? Анан ошо сыяктуу бул ошо айтылбаган көйгөй. Анан биз айтпай көрсөтөлү деп чечтик. Муну кинонун ордун аты дагы бир уран катары кетет экен, жетишет деген сыяктуучу. Силердин демек айткыңар келгени айымдар чыдабагыла, жетишет, өзүңөр бир кадам кылгыла деген чакырык болуп саналып атабы ошондо? Кинонун аты бир нерсеге тартып атпайбы? Ошондой деп койсок болот. Мындай, кандай десем, баягы кээ бирлер туура эмес карап атат да, ушундай аялдарды үй бүлөгө, демек үй бүлөлүк жана институтка каршы там бирдеме болсо эле жетишет деп мынтип неме кылгыла дегендей карап, бирок бул ал жака тиешеси жок. Бул так ушундай запкы чегип, зомбулукка кабылып жүргөндөргө айтылып атат да. Мисалы, Кыргызда бир макал бар го, эрди катын урушат, эси жок болушат дегенчи. ооба. Көбүнчө ошо сыяктуу көз карашта мындай туура эмес жааттан карап атат, бирок ооба, биз мындайча айтканда кинодо деле бир жерде айтылат, мындай бактылуу, тынч жашагандарды биз билбейбиз, аларды көрбөйбүз депчи. Алар тынч жашап жүрө берет деген сыяктуу. Биз баягы ушу маселени көрүп аткан үчүн баягы кинодо да маселени көргөзүп атабыз. А элдер мындай жүрөккө жакын кабыл алып коюп атат кээ бирлер. Ушинтип силер деген ажырашууга, тиги буга үндөп атасыңар деп. Биз ага эч кандай эч нерсеге үндөгөн жокпуз. Жеке мен мындай сценарийдин автору катары кантип жашашы мүмкүн, ушундай кор болгон аялдын сезимдери, жашоосу кандай болушу мүмкүн деген нерсеге гана токтолгум келди да. Сиздин оюңузча көрүүчүңүз муну көргөндө эмнеге дуушар болот, эмнеге түртүлөт? Мисалы, ар бир кинодон кийин бир ой менен чыгат го. Мен негизи ушуну көздөгөм, бирок 2-3 киши айтты, мындай ошондо максатыма жеттим дегендей болдум. Анткени мындай эркек эле бала айтты, жаш эле бала айтты, мындай мен могу касиетти көрүп отуруп дейт, ушунун жашоосун кошо жашап салдым, ошон үчүн кыйналып калдым дейт. Кинону көргөндөн могу сезгенди мага сездирип салдыңыз, мен жаман болуп атам деди да. Анда жакшы болуптур деп койдум мен. Мындай, анткени ушу биздин каармандын сезген сезимдерин кошо сезип атса, демек ошол зомбулукка запкы чегип, ушундай зомбулукка кабылган аялдын бир сезимдерин сездире биле алыптырбыз деген ойго келдим. Анан негизгиси ошол мындай максат көбүнчө баягы кандай мынча болмок, анча болмок деген ар кандай пикирлер болуп атат да, бирок биякта көбүрөөк жана маселенин чечимин көргөзүп же аны мындай козгоп бир нерсе кылайын деген деле ой болгон жок. Ошол сен айткандай сезимин сездирип, ошо аялды түшүнө билишин кааладым. Эркектер дагы башка көз караштан ситуацияны бир баалап карап көрүү мүмкүнчүлүгүн берген экенсиңер да демек, ооба, бул баягы кантип жашашы мүмкүн. Негизи бул жана айткандай бул чет эле аябай оор учурлар бар экен. Бул кинодо мындайча айтканда мындай чет эле көрсөтүлдү да. Толук кандуу көргөзгөнгө биздин эл даяр эмес. Эми ал жанагындай болуп кетиши мүмкүн да. Кээ бир кинолор баягы тыйылып кетип, элдер аябай каршы чыгып кетип, анан баары бир эми кинону мен жеке мынтип эсептейм да. Кино бул мындай сулуулук да, баягы эстетика, искусство. Бул муну деген ушундай жакшы подачасын кооз кылып, мындай адам сезе тургандай маңызына жеткире бериш керек да. А монтип эле жанагы зорлук, зомбулуктун баарын көргөзө берсек, ал тескерисинче мындай жаман эффектин бериши мүмкүн, жаман таасирин бериши мүмкүн. Мен жиркентип коюшу мүмкүн. Аны каалаган жокмун. Ошон үчүн көп учурда мындай кыйыр бергенге аракет кылдым да. Кээ бирлер айтып атат, баягы мындай биринчи бөлүмү мындай созулуп кетиптир деген сыяктуучу, бирок мен биринчи бөлүмүн атайын ошондой кылдым. Адам бираз каарманга байлансын деп. Ооба, каарманга байланып, анан жанагындай канчалык кыйналды, жанагы терс каарман улан канчалык мындай сыртынан жылтырап жакшынакай болгону менен канчалык кордоп коюшу мүмкүн. Уурбай, этпей, эчтеке кылбай эле кордоп коюшу мүмкүн экенин
мындай көргөзгөнгө аракет кылдык. Ошо биринчи бөлүгү ушундай баардык касиеттин жанагынтип басынып, кыйналып жашаган сезимдерин баары сезген үчүн аяк жагында ага болгон жанагы мындай эмпатия күчтүүрөөк болду деп эсептеп атам мен. Негизгиси ошол. Анан сырттагы имичтерден мындай мен угуп калдым да, бул окуя мисалы аялын аябагандай кордоп, анан өзү түрмөгө барып деген сыяктуу темалар болуп, бул Ногойбаева бар эле го, ошонун окуясынан, ошонун каарманынан алынган деген имичтерди сырттан угуп калдым да. Ошонун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Ал деле мени ойго салды. Биз ал киши менен дагы продюсер Насирдин жолугуп сүйлөшүп, ушундай кылып атабыз, силердин окуя кичине мындай частично колдонобуз деп мындай өзүнүн макулдугун алдык. Бирок бул Асель Ногойбаеванын окуясы, Асель Ногойбаеванын жашоосу деп айткандан алысмын. Бул бир бөлүгү да. Негизи мен көп окуялардан мындай неме алдым, таасир алдым. Жана жакында эле бир эки окуя болгон, мисалы былтыр да болгон, ушинтип аялын атып салды, бирөө терезеден ыргытып салган. Былтыр жанагы бүтүрүүчү немесинде аялын атып салган, тоже ушул окуяларды алдым. Анан көбүнчө эми бизде мындай болуп калат да, үй бүлөлүк зомбулукка келгенде бизде кандай кинодо дейинчи, жашоодо эмес, кинодо мындай көрөт. Бир кандайдыр бир травма алган, балалыгы оор болгон, же атасы жаман болгон, апасы жаман болгон, бир нерсенин себебинен ушундай болуп калган деген бир себепти көргөзөт да. Мен атайын көргөзгөн жокмун. Анткени анан мындай кедей эмес, атайын бай кылдым да. Анткени үй бүлөлүк зомбулук бул кедейлердин эле үйүндө болбойт, бул байлардын да үйүндө болот. Жана Казакстандагы өткөндө бир депутат менен окуя болуп аткан бизде эле. То есть бул байлардын да башынан өтөт, кедейдин да башынан өтөт. Ошон үчүн мындай нерсе баягы кедейлерге байлай берген туура эмес деп эсептейм да. Анткени кедей болгон үчүн, жашоосу жаман болгон үчүн, там тарбиясы жок болгон үчүн, анчы мынчын деп туруп, кедейликке билим жок болгон үчүн деп мындай кедей кембагал адамдарды кандайдыр бир мынтип бир басынткан сыяктуу кабыл алам да мен. Ошон үчүн биякта атайын мындай бай, жакшынакай жашаган үй бүлө кылдым. Мындай үй бүлөдө да боло берет. Бул маселе кедейдин же байдын маселеси эмес, бул жалпы коомдун маселеси деген ой. Ошондо бунун себеби эмнеде? Ошондо эмнеден улам келип чыгат сиздин оюңузча? Эми жана эми бул психологияда өтө терең. Жана өзүн неме деп коет го, адам өзүнүн сезимдерин жана импульстарын иретине келтирип, мындайча айтканда жанагындай эми жөнөкөй тил менен айтканда бул чоңоюш керек да. Зрелость деп коет го, мисалы эркек адам чоңой албай калса, жана сезимдери бала кездегидей назик болуп калат да. И ошол назиктиктен эмоцияларын кармай албайт, жанагындай импульсивный болуп, неме болуп, көз каранды болуп. Көбүнчө эми бул терең тема. Мен өзүм мындай өз алдымча жеке мындай сценарист катары, режиссер катары психологияны изилдеп жүрөм, бирок психологиядан эксперт болбогондойн мындай эч нерсе айтпай эле койгон туура деп ойлойм. Азыр ал тигиндей мындай деп туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн элдер. Жок, сиз именно бул тасманын режиссер катары, бул как окуяны жазып аткан сценаристтер мен билем, бир окуяны жазыш үчүн 1000 окуяны угат да. И ошонун бир ортогун алып туруп жазат эмеспи? Анан сиз, мен ишенем, ошо бул тасманы жарарда, сиз жазарда сиз миңдеген психологияны карап, изилдеп, баары менен сүйлөшүп туруп, анан бул каарманга бир определенный линияны чийип бердиңиз да. Анан мен айткым келгени, бул нерсенин дагы негизи мындай последствиянын аягында же болбосо аркасында эмеси себептер болот эмеспи? Анан көпчүлүк мисалы ушундай болуп аткан нерселердин аркасында балким жалпы бир нерсе бардыр. Балким айымдар мисалы ошол нерселерге бир аз балким турмуш курарда көңүл бураттыр. Балким турмушун курганда ошол признактар чыгып баштаганда көңүл бураттыр. Негизи ушул нерсеге алып келүүнүн баардыгынын бир жалпылап келгенде негизги себеби эмнеге барып такалат экен? Эми ал ошол негизи тарбия, анан жанагы неме деп коет го, психологиялык мындай кандай десем, жана адамдар биз мындай да ата энебизден таасир алып чоңоебуз. Ата энебиз болбосо айланабыздан таасир алып чоңоебуз. Бирок көбүнчө бул ата энебизге тарбияга байланыштуу нерсе да. Биз мисалы үчүн эмнеге ушундай азыр айтып атпайбызбы, муну көрүп, кинону көрүп, ойлонуп, анан тиш керек кыздар деген ойдо болуп атат кээ бирлер. Бирок мен мынтип атам да, бул нерсе жардам бербейт. Мен кино тарбия берет же мындай бир нерсе кылат дегенден алысмын. Анткени кино
ушундай маселени ойлондуруш керек, и ошонун артынан баягы себептерди таап, өзүңдөгү бир ушундай маселелерди издеп тапканга аракет кылыш керек деп ойлойм да. Бирок кандайдыр бир жакшы болуш керек дегенде эле кинону көрүп адам жакшы болуп кетпейт. И биякта деле момундай адамга күйөөгө тийип калышың мүмкүн дегенде деле кыздар муну көрүп туруп биле албайт. Мен так ушуну айткым келди бул кинодо. Биле албайсың депчи. Сыртынан жакшынакай бала болуп атпайбы? Даже апасынын ишендирип атат да жакшы экенине. Апасы баары бир подозревать этип атат, бирок ошентсе деле баары ишенип атат тигигечи. Муну алдын ала эч ким биле албайт. Көбүнчө ошол тарбия балаңды эмес өзүңдү тарбияла дейт го. Биз өзүбүздү тарбияласак, балабызды жанагындай кандайдыр бир психологиялык, эмоционалдык бир нерселерге муктаждыгын жойсок, толук кандуу момундай өзүнүн ичинде тиреги, жилкасы күчтүү бир кыздарды, балдарды чоңойтсок, мындай үй бүлөгө туш болбойт. Ал өзүнөн өзү, анткени баягы неме дейт го, карма каршылыктар бири-бирин издеп табат депчи. Бул психологияга терең байланыштуу, эми муну психология окугандар түшүнөт. Кандайдыр бир ушундай кыйынчылыктарга, кордуктарга кабыл алып өскөн кыз подсознательно ушундай эркекти тандап алат. И тиги дагы подсознательно ушундай мындай аң сезим түпкүрүндө бул эркек деле ушундай коргой турган, алсыз коргой турган адамы жок, алсыз бирөөнү тандап алат. Бул атайын кылбайт. Атайын кылбайт. Бул ушундайды өзү көрөт, жактырат, алат, ушундай болуп чыгат да. Анткени бул жанагы бул эми психологияны түшүнгөндөр түшүнөт. Бул терең маселе. Бул ошондон келип чыгат. Ошон үчүн биз бала чакабызга ушундай каалабасак, мен ойлойм, ошо ички тирегин бекем кылып, таяна турган тияка бияка адамдарга эмес, өзүнө өзү таянып, мындай бекем күчтүү балдарды, кыздарды чоңойтсок, эркек балабыз аялды кордобойт, кызыбыз кор болбойт башка бирөөнөчү. Жана көп жаштар айтып аткандай, бир урганда эле бар жоголчу деп кетип калат, айласын табат, жетишет деп резко айтат. Кичине алсыз болуп, ошо муктаждыктары бар болсо, эмоционалдык баары бир бул деген мисалы көбүнчө ушул цикл мындай болот да. Урат, контролдойт, анан кечирим сурайт, анан подарок берип, анан кыз кайра жибип калат дагы, анан кайра убакыт өткөндөн кийин кайра бир нерсе болот, өйдө төмөн боло берет да. Кайра уруп, ушундай бул цикл кайталанып кете берет да. Ошон үчүн тарбия да, эми бул балдар өзү чече албайт. Биз балдар кичинекей кезде биз чечишибиз керек да ошону. Бул эмеден да болушу мүмкүнбү? Мисалы, психологиялык туруктуулукка жете элек жатып үйлөнүп алгандар болот го, жашың жетти, давай үйлөн деген сыяктуу. Мен андайга макул эмесмин, анткени мындай болушу мүмкүн да. Мисалы жогоруда айттыңыз да, просто адам чоңой элек ичи депчи. Ошого такап мындай болушу мүмкүн да, адам 40 жашта болушу мүмкүн, бирок ошо 20 жашар баладан жашыраак болушу мүмкүн да. Аң сезими, психологиялык тараптан. Ооба, денеси менен 40-тагы 50-дө киши болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен баягы алар үй бүлө кура бериш керекпи же эмне кылыш керек? Жаш ошол аң сезими канчалык өскөн, орусча айтканда канчалык зрелый, канчалык жоопкерчиликтүү. Жашоосуна, айлана чөйрөсүнө, ошондой эле үй бүлөсүнө жоопкерчилик ала алган бир эркек бала болсо, 19-18 жашта болсо деле ал алып коет 40-тагы 50 жаштагы бирөөнөн жакшыраак алып коет жоопкерчиликти. Бирок чоңойбой калган болсо, аң сезими өспөй калган, ошо бала немеси менен калып калган болсо, бала кыял деп коебуз го бизчи. Ошо бала бойдон калып калган болсо, ал 40-та бул деген баары туруктуу экен, мындай экен, тигиндей экен, 50-дө экен же 30-та экен деп карап туруп берип койгон болсок, анда ошо проблема болушу мүмкүн. То есть бул жашка тиешеси жок деп ойлойм. Бул адам, ар бир адам өзүнө гана тиешелүү, менин оюмча да. Анан көбүнчө баягы мындай мен эми жеке практикамда ушундай кичине эрке өсүп, көп каралып, мындай комфорттуу болгондо эрке болуп каалаган баардык нерсени алып көнүп калат да. Кийин дагы аял сен каалагандай болуп бербеши мүмкүн, анын өзүнүн жашоосу, өзүнүн көз карашы бар да. Ал ага мен каалагандай бол деген талап коет дагы. Ал каалагандай болбогондо анан алсыздыгынан ошону контролго бир кандайдыр бир нукка салыш үчүн күч колдонуп башташы мүмкүн. Сөз өтпөгөндөн кийин анан акыры кол көтөрөт. Бул көбүнчө зомбулук, алсыздыктан келип чыгат. Мисалы, бул нерсе деген мындай деген нерсе бар го. Кол көтөрүү
бүгүн эле келип калган нерсе эмес да. Кол көтөрүү мурун ата бабаларыбыздан бери бар. Мисалы эски кинолордо деле бар го, мисалы Бакайдын жайытында да бар го. Абышкасы кемпирин камчылап атканда келип кичинекей таяк менен бир коюп анан кайра келип ушул сыяктуу ал жакта бир башкача өңүттө көргөзгөн да ал нерсени. Бүгүнкү күндө ситуация өзгөрдүбү? Бүгүнкү күндө өзгөрдү. Анткени азыр адамдар мындай пассивдүүрөөк. Мурун агрессия сыртта болчу да. Азыркы муун азыр эмне тиги неме болот го, альфа, бета, зета деп бөлөт го. Кийинкилер деген көбүнчө неме эмоциясы сыртка чыкпай, агрессиясы ичинде калып калган да. Агрессия толуп бул маселе эмнеге көбөйүп атат жылдан жылга? Менин оюмча бул дагы күчөшү мүмкүн. Анткени ошол агрессия ичке топтолуп кеткен, эмоциялар чыкпайт. Бүт моңокта телефондо немеде жүрөбүз дагы. Сырткы жашообуз жок, мондай ички жашоодо жашап калганбыз. Аң сезимдин ичинде эле жашайбыз да. Телефон менен. Мисалы үчүн өткөндө ошо съемкада ушул жөнүндө көп неме талкуулар болот да. Так кино тартып аткан учурдачы анан сүйлөшүп атып мындайга келдик да. Азыр кыз жигит болуп сүйлөшкөндө мурун дейт мынтип атат, эми шофер байке айтып атат да, мынтип мен сүйлөшкөн кызым аш үчүн дейт, мен мындай айтканда кошуна айылга жөө барып келчүмүн дейт. Бул уже ошол жакта чарчады, кандай адреналин алды, мындай ичиндеги жана эмоциялар сыртка чыкты да. Барып жолугуп, балким жолуга албай кайра келди, бирок физический энергиясын коротту бул киши. Азыр болсо мындай жазышып койдум. Кандай кошуна айылга барып алардын балдарынан кармалып калса обошуп кетер. Ошо да бар. Азыр болсо видео звонок менен экөө сүйлөшүп койду, жолукту экөө, сүйлөштү, бүттү, жанагы эмоционалдык немесин алды, муктаждыгын алды, бирок сыртка чыкпай калды. Сыртка чыкпай, ичинде эле калып калды да. Ушундай мынтип биякта телефон менен эле бүтүп калды. Ушул бир көрүп коюш үчүн канчалык мындай аракет кылган мурун. Мисалы ушул сыяктуу. Бул баягы мамиле жактан эле кыз жигиттин мамилесин эле мисал кылтабыз, бирок көп нерсе бар да. Мисалы ойнош үчүн, мурун эшикте көбүрөөк ойночу, мурун балдар бири-бири менен байланышчу. Азыр телефондо эле ойлоп, ошол жакта эле бири-бири менен байланыш, мындай физический контакт жок да. Ушул нерсенин баары жана неме жана положительный энергия, кандай десем, энергияны адам негизи эле энергиясы көбүнчө эркектер энергиясын көбүрөөк чыгарыш керек. Энергия чыкпай калган үчүн ичинде сакталып калат. Бул деген ичинде үйүлүп жүрө берет, анан бир күнү бир жашка келгенде бул жарылат. Жарылгандан жанагындай бир жаман болушу мүмкүн да. Эми мунун баарын мен азыр так эле ушундай дей албайм. Мен эч кандай илимге таянган жокмун. Өзүмдүн окуган, билген мындай жеке анализ. Жеке анализим эле таянып сүйлөп атам. Макул. Биз тасма үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө тасманын аты жетишет. Анан мындай суроо. Үй бүлөлүк зомбулук эмнеден башталат? Бул биринчи суроонун башы. Экинчи, үй бүлөлүк зомбулук болгон, мисалы үй бүлөлүк агрессия башталганда чыдаган туурабы? Канчалык деңгээлде чыдаш керек? Кайсы учурда жетишет деп айтыш керек? Мына ушундай суроо. Эмнеден башталат дегенде, менин оюмча диалог жоктуктан башталат. Бири-бирин түшүнгөнгө аракет кылбагандан, эгоизмден, мен деп тура бергенде, мисалы үчүн мен келинчегим бир нерсе кылып атат, мага жакпай атат. Мен анын позициясынан карап айтам, эмнеге мындай кылып атат, эмне себептен деп, себептерди издеп, кандайдыр бир диалог куруп, чечкенге аракет кылбай эле, антпе деп баштайм. Тиги дагы анан мен өзүм билем деген сыяктуу. Ал өзүнүн көз карашынан. Ушинтип мен оюмча, балким мисалы үчүн көбүнчө мен мынтип эсептейм, үй бүлөдө баары бир эркек жоопкерчиликтүү, үй бүлөнүн атмосферасын, ошол багытын, тарбия мындай баалуулуктарды эркек алып жүрүш керек деген ойдомун. Ошон үчүн эркек көбүрөөк немеге барыш керек деп ойлойм да, мындай уступкагачы. Бизде тескерисинче аялдар уступка көп барат. Хорошо, мейли, ооба деп сен апама мынтип койдуң, көчө мынтип койдуң, балдарды эмне атасың деп биз билбей эле көп талаптарды коюп жүрө беребиз аялдаргачы. Ал ошонун баарын макул деп жүргөн болот, бирок бир күнү жок деп айтат да бетиңечи. Жок дегенде биз ошондо эле көрөбүз аялыбыздычы. Эмне мага жок деп атасың деп анан башталат да. Же эмнеге сен мен айтсам укпай койдуң деп туруп анан башталып кетет. Менин оюмча мындай жеке эле эркек эле эмес, аял деле, аял күйөөсү экөө бири-бирин байкап жүрүш керек да. Бул мынтет, мунун пикири мындай, ошон үчүн мындай кылайын. Азыр бул пикири ушундай болгон үчүн монтип сүйлөп атат деп биле жүргөн жакшы го деп ойлойм да. Бул ошо диалог жоктон келип чыгат. Мындай деген суроо.
жанагы суроонун ошо толук эмесине келбей калдым. Кайсыл учурда линияны коюш керек аялдар? Кайсыл учурда жетишет? Ол оор суроо экен да. Биз да ушундай опросторду кылганбыз да. Бир көп эле ушундай кыздар эле да, эми урса эчтеке кылбойт, мага бир урса эчтеке кылбойт деди. Кээ бирлер айтып атат, жок мен бир урар менен кетем деп атат. Эми мынтип айтып коюш оңой. Жооп мындай неме эмес. Тарс деп эле айтчу бир жооп эмес. Менин оюмча ошону кандай кылды? Кээ бир ачылган чын эле бир чабышы мүмкүн ал, бирок эмоция чыгып кетиши ошол мүмкүн. кантип кылды? Мен мисалы бул кинодо кандай көрөсүз? Бул биринчи урганда эле бир чапты да гана тепти да. Бул мындай. Бул уже сигнал да, менин оюмчачы. Чабыйган киши чаап анан добивать этип еще монтип бул мындай кылып атса, бул деген ушундай адам мындан ары да урат, катуураак урат деген сигнал деп ойлогон үчүн мен кинодо атайын ушундай кылдым. Эми бир чапса эле чыдаш керек деп дагы мен айта албайм. Кайра эле ошол индивидуальный да. Эч бир адам, 8 миллиард адам бири-бирине окшош эмес. Ошон үчүн монтсе эле мынтип сал деп мен айта албайм. И ошол эле учурда мисалы бир чапса кетип кал деп оңой эле айтып коюшу мүмкүн. Бирок үй бүлө андай түптөлгөн эмес, үй бүлөдө андай эмес. Баары бир тиягы бар, бул жагы бар. Ооба азыр жиндем чаап салды, бирок негизи жакшы эле адамдыр. Биле албайбыз. Ошон үчүн тарс эле кетип калбайт да. Ооба, тоже мисалы мен да ошол нерсени карайм да. Анткени эми идиш аяк кагышат, эрди катын урушат дейт го. Урушпаган үй бүлө жок да, мисалычы. Ар бир үй бүлөдө бир маселе болот, сөзсүз түрдө урушат. Айрым дайыма эле диалог менен бүтпөйт, кээ бир учурда эмоциялар чыгат, кээ бир учурда жанагындай нерселер болот. Бирок анын аркасында кайра экөө тең кимиси күнөөлүү болсо моюндап, ушундай ситуацияны жайгап туруп, ортосунда балким бала болушу мүмкүн. Аркасында көптөгөн бир чогуу биргеликте келген нерсе болушу мүмкүн. Анан ошол кээ бир эмоциянын аркасында таптакыр чийип туруп үй бүлөнү таштап кетиш канчалык деңгээлде туура деген да суроо пайда болот да. Анан сиздин жана жогорудагы бир чапканда эле кетип калуу деген туура эмес деп айтканыңыз бир чети туура да. Жок, мен аны так туура дагы, туура эмес деп дагы айта албайм. Ар бир учур уникалдуу. Ооба, анткени ошо кандай урду маанилүү деп ойлойм мен. Анткени мындай анан цикл маанилүү да. Муну циклично кылып баштаса, демек бул урат, анан күчөйт деген сөз деп ойлойм менчи. Анан көбүнчө жана абьюз дейт го. Абьюз физикалык эле болбойт да, абьюз эмоционалдык болот. Ошол жокко чыгарат да. Пикирин жокко чыгарат, эсептешпейт. Ушинтип бул менин оюмча ургуча биринчи сигналдары болот мунун. Бул адам убактысы келет, урат деген. Урганга аял киши өзү алып келет дегенге кошуласызбы? Жок, мен мындай да, өзү алып келгени менен эркек кишинин мындай мойнунда башы бар да, ал ойлонушу керек, өзүн контролдош керек, эмоциясын мындай ойлонуш керек да. Ал мен сен жеткирдиң деген бул ошол даана жанагы жетилбеген, аң сезими бышпаган эркектин немеси, позициясы. Бул кинодо да ошондой жер бар. Сен өзүң жеткирдиң, мени ушуга кечирип кой дейт го. То есть сен жеткирбесең мен сени урбайт болчумун деп аялды тепкилеп туруп, анан кайра аялды күнөөлүү кылып атпайбы? Мен тазамын, сен күнөөлүсүң, мен урганым үчүн да сен күнөөлүсүң деп атат да. Бирок айымдар деле кээ бир учур аша чабат да, же андай эмеспи? Эми аша чапса эле уруш керек деген нерсе эмес го деп ойлойм да. Түшүнбөсө, ар айтса болбосо, бери айтса болбосо, ары деп билбейм, башка нерсе болбосо, акыркы вариант уша калса эмне кылат? Эми мен мынтип ойлойм, ар бир маселенин чечими бар. Бул маселе менин оюмча жана согушта мындай ошол өзүнүн орду бар бул мушташтын. Азыркы заманда эми мушташ минимумга түштү. Илгерки коргонуу деген сыяктуу нерселер бар да. Анан мен бул суроонун жообу да бар да мендечи. Суроо бербедим. Анан бул суроонун жообу эми мен карап көрсөм, именно динде сонун берилиптир да. Бир күнү мен аттарын так азыр унутуп калдым. Бир күнү бир сахаба үйүнө барса, бир аябагандай бир сахаба экен чоң. Анан үйүнө барса, аялы ушундай ызчы кылыптыр. Ызчы кылып анан тиги келген конок үйүнө кире албай коюптур. Тиги аябагандай ушундай сөздөр менен сүйлөп ушундай кылып атканда тиги сурап айтыптыр да, кантип жашап атасың? Бирдеке дебейсиңби? Бирдеке кылбайсыңбы? Мындай катуураак болуп, эркекче эркек болбойсуңбу деген го. Десе ал айтыптыр да, эми элестет дейт. Ушул киши менин кийимимди жууйт, ушул киши кечинде курсагымды тойгузат, үйүмдү таза кармайт, балдарымды карайт, аларды кийинтет, ичинтет, баары жогун кылат дейт да. Анан болгону ушу кээде мага эмоциясын чыгарат, эмоциясын мага чыгарбаганда кимге чыгарат? А мен ушуларды, ушунун бир аялдын эмоциясын көтөрө албаган эркек болбой анан эмне эркекмин дептир да.
То есть эгерде аял киши эмоциясын эркектен чыгарыш керек экен да. Эгерде эмоциясын эркектен чыгарбаса, эртең күнү ал баласынан чыгарышы мүмкүн экен. ооба Эгер баласына да чыкпай ала турган болсо, аял кишинин эмоция ичинде көп да. Ал бир ден соолугун бир жерин тепип чыгат экен да. Бир жери оорукчан болот экен, нервтен кетет экен, жагы башка бир нерселер маселелер болот экен да бул тармакта. эми ошо баласынан чыгарат дегенде азыр эметип кеттим ушул жерге токтолуп калайын тиги. Ошо баласынан чыгарганда анан ушундай балдар чыгып баштайт да. Бул дагы уже Эмоциясын цикл аялдан айланат. чыгарган балдар чыгып баштайт да. Бул ошол келип эле баягы эркекке такалат деген ошол да. Анан эми мындай аялда эле такыр жоопкерчилик жок, баарын эркек кыла бериш керек дегенден алысмын. Аял деле өз багытынан өзү кылчу нерсесин кылыш керек деп эсептейм. Бирок мен эми баягы аял болбогондон кийин алар эмне кылыш керек, кандай кылыш керек мен айта албайм эчтеке. Бирок эркек тараптан мен ойлойм баягы алдын ала билиш керек. Мисалы аялыңды жакшыраак таанышың керек деп ойлойм. Келатканда баягы проблема келатканда ошо проблема келатат деп көрө билиш керек деп ойлойм да. Анан сен айткандай сага болгон ачуусун балдардан чыгарбагандай кылыш керек. Ошондон алсыз балдар чоңойот. Анан алсыз балдар жанагындай өзүнө ушундай жар тандап алат. Эркек болсо тоже ушундай тандап алып туруп анан кортоп баштайт да. Эми бул тарбияга эле байланыштуу нерсе да, үй бүлөгө. Ооба. Ошол үчүн эркектер кыргызда айтып коет, эр жигиттин ичине эр токумчаны ат батат деп. Андыктан ошо үй бүлөдөгү баардык нерсени өзүңөргө батырып туруп, анан ал нерсени барып досторго менен, балдарга менен билбейм башка жактан эмоцияңарды чыгарып алгыла. Ошондо менин оюмча мисал болсо керек. Спорт бар, азыр эми мына көп го тоого чыгып атышат. Тигил бул азыр энергияңар ашып таштачу эле тоого чыгып. 21 кылым энергия чыгара турчу өтө көп нерселер бар. Анан кинону башынан аягына чейин караганда бул касиетин көз караш менен бериптирсиз да көбүнчөчү. Эми сизди как сценарист катары, как режиссер катары айымдын көз карашындай даана так берүү менин оюмча оңойго турбаса керек. Бул биринчи суроо. Экинчиден, айымдын көз карашы менен бул ишти жасоодо сиздин айымдарга болгон көз карашыңыз өзгөрдүбү? Бир жаңылык келдиби бизге? Жаңылык келди деп айта албайм. Мен наоборот ошо ойлойм, ушу мен ушул көз караштан карай билген үчүн ушундай багытты тандадым го депчи. Эми мен аялдарды баягы укмуш билем дегенден алысмын. Бирок кандай десем, бул менин сценарист катары, ошо чыгармачыл адам катары байкоо жүргүзүп келаткан нерселерим да. Мен бул баягы сценарийди баштаганда эле элдин баарын карап, монтип изилдеп туруп эле жаза калган жокмун да. Бул негизи эле мынтип адамдар мынтеткен, тинтеткен деп баягы кесипке жараша байкай жүргөнгө аракет кылам. Ар бир автордун, ар бир чыгармачыл адамдын өзүнүн бир өзгөчөлүгү болот. Мен өзүм мындай жеке айта алам. Мындай кандай десем, аял каармандарды мен мындай түшүнүү менен кабыл алып туруп текстке бере алам да, сценарийгечи. Бул мисалы кээ бир кишилер бар. Мен мисалы мындай Насырдин экөөбүз көп иштейбиз да. Насырдин жанагындай тонкий мамилени аябай жакшы берет. Адамдар бири-бирин түшүнбөстүктөрүн монтип айтайын деп айта албай калган тонкий мындай өтө назик бир сезимдерди көрсөтө алат да. Мен андайды көрсөтө албайм. Мен мындай бетке түз да меники мындай. Ошон үчүн биякта дагы конфликт түз. Күйөөсү кордойт, аялы чыдайт, анан мындай кеткенге аракет кылат. Ошол сыяктуу ошолордун ичинде дагы мындай мен аял каармандарды мындай кызыктуураак жазам эркек каармандарга караганда. Бул себебин биле албайм, бирок баягы иш жүзүндө көрдүм да өзүмчү. Ошон үчүн көбүрөөк мен сценарий жазганда өзүм үчүн жазгам. Айымдарга көбүрөөк эмпатия алып атырсызбы? Аял каарманды алдыга чыгарганга аракет кылам өзүм. Бирок чындыгында көбүнчө тасмаларда аял киши как мындай бир мебель сыяктуу болуп калат го, ичинде жөн эле бар, красивый бир мебель да, эч кандай эмес. Ооба, мен мебель эмес, мен көбүрөөк баягы курчак жан дүйнөсү, сулуулугун берет, анан макул, ооба, деген персонаж болуп калат да. Көп ошондой болуп калат. Анан эми бирок баягы адамдык жагын караганга аракет кылып койсо, ушундай тапса болот деп ойлойм. Жакшы. Анан буюрса сонун кылып тартыптысыз, кастингиз да жакшы болуптур. Эми ушул мындай кинону көргөндө башынан бир кармайт экен дагы, аягына чейин ушундай кармап турат экен да. Анан бул да болсо бир режиссерлук, бул менин оюмча жеңиш деп ойлойм. Анткени мен баштан аягына чейин кое берген жок. Бир кармады, мынтип
чыңалып отурдум аягына чейин. Аягында уф дедим да мындай. Ошондой. Келе эле айттың го, кое бербей койдуңуз деп. Чын эле ошол момундай бир кармады дагы ошо таптакыр кое бербей койду да. Прям и бардык музыкалык сопровождение менен огуш бетер мындай чыңалып кармайт экен да. Анан мага кызык болду. Тартуу учурунда сиз үчүн эң мындай оор болгон, кыйналган кайсыл жагы болду? Эмоционалдык жагыбы балким жанагы салаган жагыбы? Эми негизи жалпысынан тартуу мындай шыр эле кетти, жеңил физикалык жагын караганда, мындай физический жактан караганда жеңил иштедик, бат тарттык да. Эми погодага жараша, ошо аба ырайына жараша, шартка жараша финалында кыйналдык. 2 смена катар иштедик, ошон үчүн чарчадык, баарыбыз тең аябай кыйналдык. Бирок негизи ал жактар бизге кыйын болгон жок. Эми киношниктер түшүнөт, мындай киношник үчүн кыйын нерсе жок да, баарын кылат да, тартыш керек болсо тартат. Ошол сыяктуу тарттык биз. Биз үчүн негизи жеке мен үчүн чачын кырккан жерди тарткан аябай оор болду. Анткени кандай басынтып атпадыбы? Ошол жерде басынтып атканда анан мырзайым дагы мындай аябай жакшы ошону ойноп берди. Анан ал басынып монтип кыйналып атканын көргөндө мындай чын болуп аткан сыяктуу сезим болуп, мындай жеке мен кыйналып аттым да. Негизи съемочный группа баары эле кыйналат, анткени мындай ошо сахналарда мындай тыптынч болуп, эч ким сүйлөбөй монтип жаман болуп тарттык да. Ал жерди мындай көргөн дагы жанагынтип чечин тийип, бетин мынтип помадасын сүрүп салып, мындай аябай басынтпадыбы? Бул мазактаган сыяктуу болуп калат да. Ошо мазактады да. Чечинтип туруп чачын кыркып салганда, бул мындай аялдын чачын кыркып басынткан бул эң мындай жогорку формадагы басынтуу деп ойлойм да мен. Бул эми баягы ошол кыйраттым деген ойдо да каарманчы. Бирок ушундай жазып атканда каарманды көрүп, бул ушунчалык ушундай киши болсун деп туруп жазгам. Жазып коюш тартыштан оңоюраак да. Чечим чыгартып эле жазып коесуң. Ушундай болсун депчи. Тартып атканда оор, анткени бул физикалык көрөсүң, актрисанын жанагынтип монтип өзүн жеп, монтип кыйналып басынып атканын, ойноп атканды көргөндө чын эле болуп аткандай жаман болосуң да. Демек өзүңүздүн кыялданып жазган сценарийиңизди толук кандуу иш жүзүнө ашыра алыптырсыз, Ооба, иш жүзүнө ашырдым. Мындай андай кылсам болмок, мындай кылсам болмок деген ичимде эч кандай өкүнүчтөр жок. Кандай кааласам ошондой тарттым. Бул эң сонун нерсе, менин жүрөштөр үчүн бул эң сонун нерсе. Анан жалпысынан кинону көрүп туруп чыккандан кийин сиздин көрүүчүңүз кандай ой менен, кандай эмоция менен чыгышын каалайт элеңиз? Эми мен ошону айта албайм, анткени мен кээ бир жерлерин атайын ачык калтырдым. Ар ким ар кандай сезим менен чыгып атат деп ойлойм. Бирок эми жалпы мындай бир оор жүк менен чыгып атат адамдарчы. Көбү айтып атат, могу жеринде бир нерсе калып калды депчи, ары кетпей же бери кетпей калып калды. Өткөндө инстаграмга жазып коюптур, Айдиначы, Айдина жазып коюптур. Мояма камок туруп калды дейт. Ыйлагым келип атат, бирок ыйлай албайм депчи. Анан ушул туура эле сезим болду го деп атам. Анан кээ бирлер айтып атат, мынтип бактылуу кылып, мынтип коюп өтпөлөң деп. Проблема чечилди. Бирок мындай нерсе унутулбайт го деп атам да. Ошон үчүн Сиз ошо финалда проблема чечилди деп ойлойсузбу? Конкретный бир проблема чечилди. Бирок башка проблемалар калды. Ошон үчүн Касиеттин жүзүндө бир кубаныч жок да. Анткени жашап өткөн анын тажрыйбасы унутулбайт эч качан. Ал уже калып калды травма. Аны менен кошо жашайт да. Бирок сиздин оюңузча Касиетте башка деле жол жок болчу мындай караганда, Ооба, токтомок эмес кинодо атайын ошол көрсөтүлбөдү. Бул токтобойт депчи. Өзү деле айтпады, же сен өлөсүң, же мен өлөм. То есть өлүм менен токтойт деп айтты да. Ошол сыяктуу эми спойлер болуп атат азыр эми. Ким өлгөнү бул өтө чоң суроо. Ким өлгөнү? Балким кошуна сөйлөдү. Жакшы. Кайрадан өзүңүзгө кайтып келели. Сизди буга чейин аябагандай көп тасмаларга сценарий жазып келатасыз. Ортодон жакшы тасмалар жараттыңыз. Анан Жамиля деген тасманы тартып орто жолдон алда калып кетти. Анан сиз мындай суроо, өзүңүздү сценарист катары тааныткыңыз келеби, таанылгыңыз келеби, же режиссер катары таанылгыңыз келеби жалпысынан? Эгер экөөнү тандаш керек болсо. Эми мен экөөнү бөлө албайм. Мен көбүрөөк баягы мындай автор катары
тааныткым келет өзүмдүчү мындай автор дегенде ошо мен Эки сценарий отаң бар. жактан дагы режиссура жактан дагы анткени эми көбүрөөк мага сценарист кесип болуп калды негизи. Мындай режиссура бул мындай бир мен сүйгөн бир иш болсо сценарист бул кесип болуп калды да. Анткени мындай мен сценарийди кааласам да каалабасам дагы идея жакса да жакпаса да мен жазып берем. Жазып бер деген кишигечи. Мен өзүм байкадым бир эки кино мен орто жолдо эмнеге көп кино албай калган себеби режиссер катары кинолор тартпай аткан себеби мен жакпаса тарта албайт экенмин, иштей албайт экенмин да. Орто жолдо бир эки жолу аракет кылып бир проекттерге кирдим, кайра жаман көрүп орто жолдон таштап кетишке туура келди. Анткени мен тарта албайт экенимди кээ бир жерден макул деп баш ийкеп баягы жакпаса да кылып кете албайт экенмин. Ошон үчүн режиссура мен үчүн бул баягы мындай жүрөктөгү мен жакшы көргөн иш. Бул ишти мен сыйлайм аябай. Ошон үчүн мындай мага бир нерсе жакпай атса тартпаганга аракет кылам. Ооба жаш кезде болду. Биринчи тасмаларым баарын идеалдуу кылдым деп эсептебейм. Жакканы бар, жакпаганы бар, ар кандай болду. Бирок кийин бир баягы чыгармачылыкта адам өзүнүн жолун табыш керек. Мен өзүмдүн жолумду көрдүм. И ушундай чечимге келдим да. Мен өз жолумдагы гана кинолорду тартам, режиссер катары. А бирок сценарист катары мен мындай ачыкмын. Ошого утурлай сурап, негизи эле сиз канча деген сценарий жаздыңыз? Анан сиздин көзүңүзгө мындай дароо көрүнсө керек да. Сценарийдин мындай жалпысынан жакшы же жамандыгын аныкташ үчүн эң негизги эмнеден байкаса болот, эмнеден көрсө болот? Конфликт канчалык ачык, канчалык күчтүү да. Конфликт күчтүү болсо, демек сценарий жакшы. Ооба, конфликт канчалык күчтүү болсо, ошончолук көрүүчүнү кармайт, кызыктырат. Жакшы. Буга чейин негизи бул тасмага чейин сиз менен мындай баарлашып калганда көбүнчө сиз мындай чоң проекттерге, тарыхый проекттерге көбүрөөк мындай кызыгып, ойлонуп, ошолорго басым кылат элеңиз да. Азыр ошол кыялдарыңыз дагы деле барбы же көбүнчө мындай берки Эми кыял эмес, алар көбүрөөк мен максат, план дегим келет. Анан неме деп коет эмеспи? Эмне дечү эле? Кандай десем, бир мындай бардык нерсе сен каалагандай болбойт. То есть мен чоң кинолорду, мындай масштабный, эпический кинолор тарткым келет. Бирок шартка жараша мындай камерный жетишет сыяктуу мындай жөнөкөй да кино тартышка туура келип атат. Анткени кандай убакыт өтүп атат, мындай биз жаш бойдон кала бербейбиз. Анан балким неме деп коет го, баягы күлүктү таптап турбасаң, ал күлүк болбой калышы мүмкүн да. Бир күн жөн эле бир атка айланып калат да алчы. Ошо сыяктуу балким менде ошондой ой болду. Мен 7 жыл кино тарткан жокмун. Жамиляны айтып калдың эми. Жамиля мен бүтпөгөн үчүн аны мен баягы 21-жылы тарттык баштаганбыз да. Бүтпөгөн үчүн аны мен кино тарттым деп ал жерде эсептебейм. Анткени баса эмне бүтпөй калды ошол? Эми ал өзүнүн себептери бар, конфликттер болуп кеткен, бир кандайдыр бир каражат боюнча ар кандай маселелер болгон. Негизи ошол каражаттын жоктугунан аягына чыкпай калган. Негизги себеби ошол. Менин оюмча каражат болсо конфликттин баары чечилмек деп ойлойм да. Ошо каражаттын жоктугунан чыккан конфликттер. Жакшы бир багытта келатканбыз, бирок аягына чыкпай калды. Бул негизи бул теманы унутуп калгам, бирок негедир бүгүн жана неме Дом киного барганда аяктан да эстешти, ошо сен Жамиляны тарттың беле дешипчи. Бүтпөй калган дедим. Кайра кийин улантыш ойдо жок ал жагы. Убакыт көрсөтөт. Убакыт көрсөтөт. Анткени мен үчүн негизи ошол бүтпөй калса дагы Жамиля мындай точка невозврата болгон да. Мен ошол кинону тарткандан кийин мен мурун тартпадым эле, Кокуй кошуна, Ракета деп кинолор тарткам да. Мен андай кино тарта албай калгам. Жамиляны тарткандан кийин мындай тартса болот турбайбы деп көрүп алдым да. Менин деле колуман келет турбайбы деп көрүп алдым. Анан беркинде кино тарта албай калдым өзүмчү. Аракет кылдым, орто жолдо көп жолу аракет кылдым мен тартканга, бирок барып эле бирдеме болуп окшошпой калат, неметип калат, таштап салам да. Анан ошол эки нерсени жетишетте бириктиргенге аракет кылдым да. Мындай аз каражат менен өзүм каалаган кинону тартуу деген баягы нерсени бириктирдим деп ойлойм да. Жакшы. Бүгүнкү күндө прокатка чыкты. Жетишет тасмасы Кыргызстандын бардык кинотеатрларында болуп атат. Анан сиз өзүңүзгө мындай эң
кандай десем, өзгөчө кандай пикир алып атасыз? Көрөрмандар арасында кандай кабыл алып атышат бул тасманы? Эми жашоодон алынтыр деп атат. Асель Ногой баягы сөз болуп калбадыбы? Негизи мен баягы бул жанагындай бириктирилген образ да. Конкретно бирөө эмес. И бул биз тияк бияктан көрүп билип алгандарыбыздан тышкары, эгер ушундай бир окуяга кабылган болсо, четин көрүп калган болсо, өзүнүн касиеттен көрөт экен ошол көрүүчүлөр. Менин жашоом деген сыяктуу айтып атышат, жашоодон алыныптыр, мен да ушундай киши тааныйм дегендер болуп атат. Көбүнчө ушул көп болуп атат, жашоодон алыныптыр деген. Жакшы. Сиз жогоруда айтып калдыңыз, аз каражат менен өзүм оюмдагыдай кылып тарттым депчи. Каражат жагына эгер кайта келе турган болсок, канча каражат? Каражатты эми чынын айтсам эсептей элекпиз. Бирок көп эмес, негизи баягы кино чөйрөдө кетип аткан Бүгүнкү мерка менен. Мерка менен бар эмеспи? Ошондон бир аз азыраак акча да. Биз андан да аз кылгыбыз келди, бирок шарт ага баш ийбейт экен. Коротосуңар деди, короттук. Кайдан таптык өзүм да билбейм. Ал продюсер таап чечип атты. Жакшы ушул бул жакта ушундай Насирдин жакшы продюсер экен негизи. Режиссер болуп жүрөт эмеспи? Биринчи жолу продюсер болдум деп өзү айтты. Режиссерге караганда жакшыраак продюсер экен. Эми аны айта албайм. Режиссер ар ким өзүнчө да. Режиссер. Бирок мен үчүн мына жетишетке идеалдуу продюсер болуп берди Насирдин. Айтты башында, акча жок, байке, мен иши кылып бүтүрөм. Проблема чыгып калышы мүмкүн, сиз сарсанаа болбоңуз, бирок кинону каалагандай тарткылам, мен чечем деди. Чын эле каалагандай тартты. Мен Насырды кыйнабаганга аракет кылдым. Сценарийди атайын ушундай кысып жаздым. Каарман минималдуу, локация минималдуу, команда минималдуу деп айта албайм. Команда мындай толук кадимкидей профессиональный группа менен иштедик. Аябай жакшы болду. Эч кандай иш учурунда эч кандай кыйынчылык болгон жок да. Биз үчүн, Насыр үчүн көп эле болот болуш керек. Дагы деле кыйналчу. Ооба. Ошо Насирдин жакын дос балабыз болот. Молодец. Так, андан кийин эме бүгүнкү күндө кайрадан комедиянын актуалдуулугу башталды, байкасаңыз. Эл комедияга кайрадан суусап калды. Акыркы күндөрү ушул сыяктуу мындай ужастар, драмалар, триллерлер аябагандай көп болуп кетип, эл азыр кайрадан комедияга бир аз суусап баштады да, мисалы да. Өткөндө биз дагы опрос кылдык, ошол жактан элдин бир 70% жакыны биз комедияны каалайт элек деп кайра ушундай чыгып калыптыр да. Анан ушундай ситуацияда сиз үчүн драма тартуу бул эме болбодубу? Тобокелчилик болбодубу? Эми болду, негизи коркуп аттык, ойлонуп аттык биз делечи. Бирок мындай го. Ар бир адам чыгармачылыктын өзгөчөлүгү ушунда да, өнөрүңө жараша иш кыласың да. Анан мен туруп эле укмуш комедия тартам десем, тартып көргөм комедия. Буга чейин тарткам. Бирок азыр тарта албайм го деп эсептеген үчүн мындай айла жок. Кинону жакшы көрөсүң, тартышың керек. Комедияны тарта албайсың. Баягы неме сыяктуу да, эртең эле Алы Туткучев, Мирбек Атыбековтой ырдап кетсем, эмне болду деп түшүнбөй каласың да. Же Мирбек эле туруп мен акын болом деп эле комузун алып ырдаса эмне болуп атат деген сыяктуу, ырдап эле жүрө берсе болмок, эстрадада эле жүрө берсе болмок деген сыяктуу бир пикир калат го. Ошо чыгармачылыктын ушул жери бар да, колуңан бир нерсе келет, ошол багытты тандашың керек да. Комедияны кыла алгандар кылып атышат, молодцы. Алар кыла берет деп ойлойм да. Демек алар иштешет экен жакында. Жакшы. Демек сиз фокусту бир жакка кармап туруп, ошол жактан бир майнап чыгарыш керек дейсиз, Ооба, мындай бир өзүң багытың бар. Анан бул эми мен оюмча кыргыз киноду азыр кайра эле мурункудай жалаң комедия болуп калат дегенден мен алысмын. Андай болбойт. Анткени комедиялар көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Бирок берки жанрда кинолор деле чыга берет. Азыр жакшы жери ошол болуп калат. Бир кезде жалаң гана комедия болчу. Комедиянын ичинен тойго байланыштуу болуш керек болчу да. Ошолор иштечү, эл көрчү, калган комедиялар калып кетчү. Азыр комедия эле эмес, эми баардык жанр бар, Кудайга шүгүр. Мен оюмча убактылуу эле көрүнүш. Комедияны бир сезон көргөндөн кийин эле эл кайра балким мындай башка нерсе каалап калаттыр. Же параллельно тиги деле бу деле кете берет деген ойдомун мен. Анткени киноиндустрия бир өзүнүн келчү жерине келип алды, жакшы бир деңгээлге келип алды. Мен оюмча азыр биз үчүн жанр,
неме деген маселе жок деп эсептеймин да. Кино жакшы болсо эле көрүүчүсүн табат да. Эң сонун. Буга чейинки ошо Элдар байке айткан тасмалардын баардыгы жана ошондой эле Кудайым буюрса жакында, жакында деп эле коеюн. Эме бүткөндөн кийин прокат бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө этномедиага да келет. Этномедиа келгенде балким чет жактан алыстан көргүсү келип көрө албай жүргөндөр болсо, айыл жергесиндегилер болсо, өзүңүздөр үйдөн болобу, телефондон болобу, телевизордон болобу кошуп көрүп алсаңыздар болот демекчибиз. Буюрса жетишет тасмасы. Анан мындай суроо, кийинки проектлериңиз кандай болду? Жетишеттин аркасында дагы кийинки проект ойлонуп атсаңыздар керек. Азыр чынын айтканда мына жаңы эле ошол барып келдик, питчинг барып келдик. Азырынча мындай тактап айтпай турайын, бирок бир сериал тартчудай болуп турам. Такталгандайын, андайын Мамлекеттик. Мамлекет тараптан. Кыргыз сериалы менен Мен аякта мен жана жалданма сценарист анан режиссер катары кирип атам. Сценарийни өзүм жазам. Ошон үчүн режиссурага макул болдум да. Көбүнчө ошо жана айткандай мен сценарий өзүм жазбасам мындай режиссурага макул болбойм асынан. Өзүңүз тасма катары? Тасма катары буюрса пландарым бар, ушу сериалды жыйынтыктап туруп бир күзүндө ойлонуп атам азырынча. Чекит кое элекмин, могу деп чечим чыгара элекмин, мындай кеңешип анан чечебиз го деп атам, бирок кандай десем, изденип жүрөм десем болот. Азыр мурун жаңы режиссерлук жолго түшкөндө бир кыялданчумун, жана схватка же казино деген немелер бар го, криминальный драмалар бар го. Же тренировочный день деген бар, мен бул кинону аябай жакшы көрөм да. Полицейскийлер, гангстерлер жөнүндө бир мындай айтканда биздин жана разбой сыяктуу. Балким ушу сыяктуу бир нерсе тартсамбы деп мындай ойлонуп жүрөм азыр ушунун үстүндө. Ушул кандай элге канчалык неметет, мындай жагат, элди канчалык кызыктырат билбейм, бирок ушундай ойлонуп атам. Бирок токтоло элекмин. Балким пикирим өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бирок ушуну кылайын деп азыр мындай ойлонуп жүрөм. Бүгүнкү күндө кинонун аудиториясы көбүнчө айымдар болуп кетти, байкадыңызбы? Анткени эркек киши азыр көп киного барбайт экен. Иш менен ар жак неда кино жүрөт экен дагы. Киного бара турган болсо көбүнчө айымдар, даже күйөөсү менен бара турган болсо кинону айымга карата тандап анан киришет экен да. Ошол үчүн айымга багытталган тасмалар прокатта жакшы бир жетишкендиктерге жетип атат да. Азыр байкасак акыркы. Эми ошол бардык эле жанр негизи эле баягы көбүнчө баягы кандай десем, айымдарга ылайыкталат эмеспи? Эс алуу деле, кино деле, бардык нерсе мисалы айымдарга багытталат. Бирок мисалы биздин кино жалаң мындай түп-түз айымдарга багытталган кино. Бирок мындай эркектер деле жактырып көрүп атышат. Билбейбиз эми көрүүчү чечет экен, айта албайт экенсиң, бул баягы жалаң айымдар эле көрөт дейин десең, эркектер да көрүп калат экен, ар кандай болот экен. Же эркектер үчүн кино болуп калды деп атсаң, ошол айымдарга жагып калышы мүмкүн да. Болушу мүмкүн. Сиздин негизги мындай эме жалпылай жыйынтыктап кеткенде, сиздин жетишет деген тасмаңызды сиздин көрөрманыңыз эмне үчүн көрүш керек? Конкреттүү бир 3 себеп менен жыйынтыктап айтып бериңизчи. Негизи ошол эмоция үчүн көрүп, мындай ошол каармандын абалын түшүнүү үчүн көрүш керек го деп ойлойм. Баягы анан эгер ушундай абалда жашап жүргөн болсо, балким ойлонот. Эми жанагындай радикальный метод эмес, бирок болду, жетишет деген бир ойго келип бир чечим чыгараттыр. Бирок ошол эле учурда ушу биздин эле кинодон көрсө болот. Болду деп чечим чыгарып кетип калган менен окуя бүтпөйт. Мен бир таанышым айткан, жакшы айткан, ажырашууну биз чечим деп ойлойбуз, бирок ажырашуу бул окуянын башы деген да. Ушу ажырашуудан башталат, жаңы аябай оор, узун окуя башталат да. Ошон үчүн алдагы чечим эмес. Алдагы чечим эмес. Баягы биз ажырашкыла деген эч кимди үндөгөн жокпуз, бирок ошол эле учурда кордукка да чыдабаш керек деген ойдобуз. Ошол маселени ажырашпай туруп чечиш керек кыскасы. Эми жанагы ошо кыялына караш керек, бул кандай кордук кылып атат. Бул оңоло турчу адам билинет, ал деген мойнуна алат, кечирим сурайт, анан жанагындай кайра кайталанбайт. Ал
бир кечирим сурайт, бүттү, ошол жерден бүтөт. Ал бир колун көтөрүп алган болсо, бирдеме болуп көңүлү жоктур, бирдеме болгондур, кандайдыр бир ушундай ката кетирип алган болсо, ал кечирим сурайт дагы кайра кайтпайт бул ишкечи. А муну 2-3 жолу мынтип кайталап аткан болсо, демек бул токтобойт деген сөз да. Демек ал учурда айласын таап, мен оюмча токтотуш керек, же бир ошол зордук зомбулук кылып аткан эркекти бир эсине келтириш керекпи, психологко апарыш керекпи, билбейм. Эми ал мен айта албайм. Биздин иш ошол көрсөтүп коюу, көрсөттүк. Негизинен мен айтайын деген, кинонун ичинде кээ бир моменттер бар, өзүң деле түшүндүң болуш керек. Бул кор болуп жүргөн аялдарга эмес, айланасында жүргөндөр биз унчукпай койбойлу дегенди айткым келди, чынын айтканда. Кээ бир моменттер бар, кайрылат, каарман көрүүчүгө кайрылат, жардам сурайт да. Ошол биз анткени көрүп эле жүрөбүз. Эмне болду? Апасына деле кайрылды, көчөдө бир адамга, тааныбаган адамга кайрылды, мындай көп кишиге кайрылды. И көрүүчүгө да кайрылды, касиетчи. Ошон үчүн биз көрмөксөн болуп, укмаксан болуп койбой, жардам беришибиз керек деп ойлойм. Бизде ошо мурдагы калган да, жанагы макалчы. Эрди катын урушат, эси жок болушат, эртең кайра табышып алып, сен крайне болуп каласың деген нерсе бар да. Ооба, унчукпай койгон, мындай го, бир кылмышты көрүп унчукпай койгон, бул кылмыш кылгандан дагы катуураак депчи. Ошон үчүн көбүрөөк бул биз өзүбүзгө, көрүүчүгө, мындай айтканда элге, социумга кайрылуу катары десем болот бул кино. Биз күбө болуп туруп унчукпай койбойлу, жардам берели депчи. Ошол. Демек, бул бүгүнкү күнү жыйынтыктап келгенде, зордук зомбулукту чыдабаш керек. Бирок ажырашуу бул чечим эмес. Ооба. Ошо туура чечим чыгарыш керек. Андыктан мырзалар кичине сабырдуураак болгула. Мырзалар айымдарга кол көтөрбөгүлө. Үй бүлөдөгү зордук болуу, үй бүлөдөгү ауыр атмосфера, жана жакшы айттыңыз, бул эркектин жоопкерчилиги. Негизи эле үй бүлө курганда аялдын өзүнчө жоопкерчилиги, эркектин өзүнчө жоопкерчилиги бар эмеспи? Эгерде ар бирөө өзүнүн жоопкерчилигин толук кандуу аткарса, ошондо мен оюмча гармония болот. Ошондо жакшы бир дымыңар чыкпаган, жогору айтканда, билинбеген үй бүлө болосуң. Ооба, эми мындай болуп калды го. Негизи эми баягы коомчулук көп динге келип, дин менен жашап атпайбы? Анан жана Аль-Мустак деп коет го, Аль-Мустакта жоопкерчиликти Кудай эркекке берген, аялга берген эмес. Ошон үчүн аялдар өзү жеткирип атпайбы, ал эле, бул эле деген. Дин жаатынан караганда бул өтө туура эмес көз караш. Көбүнчө дин жактан дагы ушундай туура эмес көз караштан кылып коюп атат. Кээ бир учурда эми мен ушуну мындай болуп атат да, дин менен ошо кызганчаактыкты актап, кызганчаак болгон, кызганчаак эмес, бул бизден эмес деген сыяктуу хадистерди колдонуп, бир кызганчаактын чегинен чыгып атат. Бул көп эле болуп атат турмушта, көп эле айланабызда эле болуп атат да бул нерселерчи. Ошон үчүн ал пайгамбар ал кызганчаактыкты айткан эмес. Бассаң, турсаң эле ар кайсыга кызганып эле, анан жемелеп эле аялын уруп сого берген жөнүндө айткан эмес. Мен мындай, ал башка кызганчаактык да. Кызгануу бул ал нерсени, баялыгын жемелөө эмес, ал нерсени алдын алат негизи диндечи. Ошентип кызганыш керек да. Аялыңды бир кандайдыр бир кыйынчылыкка, балаңды да кызганышың керек да, ата-энеңди кызганышың керек, бир кыйынчылыктардан, оор нерселерден алдын алуу үчүн колдонуш керек. Ал нерсени алдын алат да, динде аялды кордош үчүн эмес да. Ошон үчүн баягы дин жактан дагы кызганчаак, кызганбаган бизден эмес деген сыяктуу хадистерди кичине абайлап сүйлөп, абайлап мындай түшүндүрүп жеткизиш керек деп ойлойм. Анткени ушул нерселерди мынтип жабынып, карманып, анан кордугун кылып атат да кээ бир адамдарчы. Менин оюмча бул жакта жеке эле кызгануу эмес, бул кызгануунун кийинки этабы эмне? Башкача негизи бул мындай мүнөздөгү адамда целый пакет болот. Немелерчи, качестволору. Качество эмоциялар. Бул кызганчаактык, бул бир эле бурчу да, бир эле бурчу. А негизи целый пакет болот. Анын баарын көргөзүп отурсак, 7 сериал болуп кетет да. Ошон үчүн биз кызганчаактыкка эле такап койдук, бирок ошо жана психологдор түшүнөт. Кээ бирлер деле айтып атат, бул ушул эле жааттан көргөзүптүр депчи. Биз кызганчаактыгын эле көргөзүп койдук, бирок бул ошондой целый пакет качествосу болот мындай адамдардын. Анан мен кандай болгон күндө дагы бир маселе эки тараптан дагы бир себеби болот деген ишеничимде бар да, мисалычы. Анткени алакан тийсе үн чыгат го. Ошол сыяктуу айымдар дагы, сиздер дагы мындай болгон келишинче өзүңөрдүн аракетиңиздерди кылыңыздар.
Эркектер эгерде балким жолдошуңуз жанагындай өтө эмоционалдуу болсо провокация кылбаганга аракет кылыңыздар. Эмоциясын өткөрүп андан кийин маселеңерди чечишип алыңыздар. Кыскасы жана жогоруда Элдербек айткандай бир жолун тапса болот. Сөзсүз түрдө бир ыгын тапса болот, жолун тапса болот. Ошондуктан биз каалайт элек ушу үй бүлөдө тынчтык болсун, үй бүлөдө ынтымак болсун. Эгерде ушундай ситуация болуп аткан болсо, балким бул тасманы көрүп, ойлонуп, балким бир үй бүлөдө тынчтык пайда болот. Менин оюмча бул силер үчүн аябай чоң жеңиш болсо керек. Ошондой болсо жакшы. Биз эми көбүнчө ошол маселе анан кандай жана эле айткандай бул кандайдыр бир коомго болгон кайрылуу. Айтат эмеспи, чыгармачылык бул баягы убакыттын күзгүсү да. Ооба. Аз көбүнчө баягы элдин аң сезимин бузуп атасыңар, андай мындай деген комментарийлер көп. Биз элдин аң сезимин бузган жокпуз, эч жака буруп, тарбиялап эч нерсе кылган жокпуз. Биз жөн эле чагылдырып атабыз. Бүгүнкү күндө бул маселе болуп атат, үй бүлөлүк зомбулук, жалпы эле зордук зомбулук бул чоң маселе болуп атат, көйгөй болуп атат. Биз ушул нерсени күзгү кылып көргөзүп кеттик. Анан ар ким бул маселе боюнча кинону көргөндөн кийин өзү кандайдыр бир жыйынтык чыгарат, өзү бир ойлонот. Анан ошого жараша мындай өзүнүн мүнөзүн өзгөртөбү, өзгөртпөйбү, ал эми биз аял жагына таасир эте албайбыз. Ордун жашырсаң өлүм ашкерелет дейт. Андыктан бул нерсени ачык маселени көрүп, ошонун бир жыйынтыгын чыгаралы. Ошол тасма мага жакты чындыгында, мыкты болуптур. Мен баардык биздин көрүүчүлөргө сунуш этелим. Сөзсүз түрдө барыңыздар. Жакын жубайыңыздар менен, балким жакын адамдарыңыздар менен барып, бул тасманы көрүп, башкача бир өзүңөргө эмоция алып кетесиңер. Мен айтпайм коркосуңар деп айтпайм, күлөсүңөр деп айтпайм. Бул жакта мындай бир ошол аурага кирип, ошол атмосфераны сезип чыгасыңар десем туура болот го дейм, Көзүңүздүн көрөрмандарыңызга бир кайрылып коюңуз. Эми ошол жетишет тасмасын көрүңүздөр. Азырынча баардык кинотеатрда болуп атат, көрүп жетишип калыңыздар. Анан кандай десем, үй бүлөдө жоопкерчиликтүү бололу. Аялбы, эркекпи, балабы керек болсо, баары өз орду менен болсо, өз нугунда кетсе, эч кандай зордук, зомбулук, мындай түшүнбөстүк кыйынчылыктар болбойт. Ошон үчүн жоопкерчилик алалы, анан зордук, зомбулуктан алыс бололу. Ошол кошулабыз. Эгерде сиздер дагы ушул сыяктуу бир окуяларга дуушар болсоңуздар, биздин астыда комментарийге жазып калтырып кетсеңиздер болот. Аларга бирдеке бере алабызбы? Эми коомчулукка бөлүшүп, кээ бир мисалы жазып аткан учурлар болуп калат. Мага жазып ушундай мен күйөөм ушинтип атат, бөлүшүп коюңуздарчы деп. Мен келип маселемди чечип бер деген жок, просто эл билсин, бөлүшүп коюңуздарчы деп. Көчө эле бир келин ушундай кайрылып жазды, мен бөлүшүп койдум. Менин немем мындай коомчулукка жетсин деген сураныч бар экен. Ошол сыяктуу нерселерди баягы элге жеткирип койгон эле, менин оюмча элдин билгени эле ошол бир чоң жардам болот, жок дегенде. Балким ошол жерден жардам бере турчу бирөө көрүп калып жардамын да берип коюптур. Андыктан эгерде ушундай бир окуяларга дуушар болсоңор же жакындарыңар дуушар болсо, биздин комментарийге астыга бөлүшүп жазып койсоңуздар болот. Эгерде ушундай окуяларды кызыгып окуйм десеңер, анда ылдый түшүп биздин комментарийлерди окуп коюңуздар демекчибиз. Аял жакшы, эр жакшы дейт кыргызда. Ошондуктан экөөңүздөр тең өзүңөрдү тарбиялап, өзүңөр мыкты болсоңор, менин оюмча мыкты үй бүлө болот. Үй бүлө куруу бул чоң жоопкерчилик. Айым үчүн да, эркек үчүн дагы. Ошол үчүн ар бирөөңөр өз жоопкерчилигиңерди бекем кармангыла, үй бүлөнү бекем сактагыла, балдарды мыкты тарбиялагыла. Анан ошо балдарыңар менен чогуу ушундай жакшы кинолорго келгиле. Сизге чоң рахмат, вактыңызды бөлүп атайын ошол кино туурасында бизге сонун маек куруп бердиңиз. Буюрса дагы кийинки проектиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Жакшы ушундай сонун тасмаларды таратып жүрө бериңиздер. Ошо сиздер менен болгон этно подкаст болду. Алып баруучу Саламат Иманов, бүгүнкү биздин конокто Элдар байке болду. Кийинки сонун бир подкасттын үстүндө амандашканча саламаттаңыздар.